Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Автокараоке долбоору бир гана сиздер үчүн. Бардык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жолго чыксаң, жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал жана Нурбаев's Life YouTube каналы Автокараоке долбоору. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы Ильяс Андаш. Тосоңуздар. Жаз күнүндөй таптына сулусуңар жигиттердин жүрөгүн элжиретип кыздар жан берет. Назданып турушуңар айда сулуу bizim kızlar, kızlar, kızlar. Bol boğulla jigitke kaydı munzar. Tübölükö suyup çürüp ötülükçük kızlar. Gün gelbesin siler üçün jürök buzlar. Bizim kızlar, yeah, yeah. Bizim kızlar. Kızlar, 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 ayaldamadagı kızlar, kızlar, el görmeyle de kızlar da yürüyen de. Kızlar hoşlan ballar geldi. Kızlar hoşlan ballar geldi. Kızlar, kızlar. Assalamualaikum. Кандай Ильяс? Жакшы, жакшы. Кош кел. Кош кел автокараоке. Мен да ушул сиздерне отурат экенмин да, могу алдыдагы 3 операторду тиктеп койду. Ооба, мына таанышол. Асан, Куштар, Үсөн. Талай. Талай. Коомдук биринчи каналдын балдары. Талай жалаң бет тартат экен. Талай өзү оорду карчы, камерада угулап эле кайра. Эмне жаңыл? Акыркы 2019дагы жаңыл. Жаңылык эме экен жаныкы азыр. Түкүрбө деген жаңылык болуп атыр да. Кыйналып атасың. Түкүрбө. Тинчилик бурун эшикти ачканда түкүрүп бирөө тартып калбаса экен деп эле токтоп калып атам анан. Азыр эң чоң жаңылыктар ошо экен. Анан быйыл негизи ушул концерт койсомбу күздөрдө деп ойлонуп жүрөм. Жатасың ойлонуп. Жатам ойлонуп коюп ошол движениеге келет. Ырлар буйрса жазып койгон, жазылып атат. Кайсы акыркы ырлардан? Негизи Аябадың деген чыкты, анан Гульнара Сикулити деген чыкты да, орус тилинде. Карап көрсөм жалаң эле Абир Касенов эле шаардык публикаларга ырдап аттым, анан ал публика мен деле талашып көрөйүнчү эмне болот экен деп жазып койдум. Өтө табарат? Билбейм, анан YouTube'дан байкаш керек экен да. Абир айтып аткан баягы, мен что-то последний месяц что-то публика переходит куда-то депчи. Куда-то не туда. Негизи Абир экөөбүздүн дуэт жазабыз дегендерде пландарыбыз бар болчу, ал деле бирок 2 жылдан бери уктап атат. Кенеңиз анда сиздер үчүн ошол Гульнара Исыкулити. Гульнара Исыкул и ты. Ушуна мынча узун да. Аты бирок кыргызча да. Гульнара Исыкулити. Я долго тосковал с тобой в разлуке, а по ночам тебя я воображал. По ночам, да? Твои заботливые руки во сне губам я нежно прижимал. Ты знаешь, что для меня на свете есть только два мерила красоты, красоты. Есть только два необъяснимых чуда.
Бактияр байке тутканына бар. Как хорошо, когда с тобою рядом теплится фотография твоя. Она в невзгодах мне как спутник, как талисман, любимая моя. Ты знаешь, что для меня на свете есть только два мерила красоты, красоты. Есть только два необъяснимых чуда. Гульнара это и секунды. Гульнара это и секунды. Жалаң музыка болып кете береді да, ырдабай деле эки жакка басып жүрө берсе болот да. Ары бери басып, элдер менен салам алейкум деп учурашып сактаганчы. Азыр музыка ошол жакка кетип барат деп, жалаң эле музыка болуп жатат. Гульнара это и секунды. Деген чыгарма да? Түбү? Ооба. Сен ыртаганчы мен эки жерге барып калдым. Направление ушул жака кетип атат окшойт. Анан жанакы азыр компьютер менен ырдап скриптонит дегендер чыгып атат го. Дегендер ырлар менен эле азыр звезда болуп коюшат да. Сөзүн жөнүндө айтып берчи. Караколдун өзүнөн төрөлгөм, ошол Кашка суу жакта бир чоң роддом бар, Каракол шаарында. Ошол роддомдон эле 88-жылы жайында булч этип төрөлгөм. Булчу. Себеп дегенде оор төрөлүп турмун да. Оор төрөлүп турмун. Ар дайым перевес болчу экенмин. Азыр го эми кичине диета кармаптыр. Негизи оор төрөлгөндөрдөн мен жалгыз эмес окшойм. Эрмек Нурбаев да биргеликте экен. Мен жеңилдеп төлөгөм. Бизге бет көрүнөт экен. Камера тартса эле бетибиз көрүнүп атпайбы ошон. Үйлөнгөндөн кийин. Меники да ошо үйлөнгөндөн кийин ушундай болуп кетти. Ушундай болуп кетти. Ушул чыгарма мен келинчегимди мага алып берген. Кандай келчек? Акча таап берген да, аялабызга. Мен эсимде турабы. Ушулар менен тойлорго өтө популярдуу болгон, ушулар менен тойлорго чыгып кеткен. Өлүм болду. Жодурап сага карар бир адам бар. Жалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалың жашка толуп турса дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Муң канса муңду жазар миң амал бар. Моюбай кылыгыңа чыдаган бар. Мен өзүмөн дурсым ал төксө дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Мен өзүмөн дурсым ал төксө дагы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Seni suygun
Убакыт да турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Жаңы жылда ата-энем менен биргеликте 31 күнү кеткем. Эми анан ата-эненин мойнунда жата бергенден да уялат экенсиң, алардын тамагын жеп коюпчу. Канчанчы класска чейин жаттың? Канчанчы курска чейин? Биринчи курска чейин жаттым да. 11-ди бүткөнгө чейин эле ошактын тамагын жеп, анан азыр деле кээде тиги дос балдар шылдыңдап калат. Ильяс караколго келип турду, сен эмнеге келип турдуң? Акчасы түгөндө ошон үчүн келдим депчи. Анысы кандай, акча түгөнгөндөн мурун студент убагында ата-эненин үйүнүн койдуна кирип кетчүмүн да. Кандай зардап бе? Анан болбой эле түгөндү. Караколдо жүрүп, анан келинчегим дагы 1-2 күн калбайлыбы депчи, себептен акта достор көп болуп, конок барган жакшы көрөт да келинчегим. Анан акча түгөнгөндө апа, биздин акча берчи, апа, тияка 1000 сом берип турчу деп аттан, ошого бет калбай калган келдим. Анан көрсө биякта маңдайда отурган талайдын деле бети жок турбайбы. Бет кичкеле. Жашоого жаралып өз койнумдан, озандым бал ширин булагындан, өлүмгө марча жетпешигине үзүлбөй санжырам. Айланам таңыңдан, өзүң деп суранам жараткандан. Айылым булган жерим, эскелин кымыздай жытың сенин. Алыста сагынат ул кыздарың, аманбын сенин менин. Карагаймын сууар жагайын, дарабайт кумарым барган сайын. Башталат башаты бул жашоомдун, кимдик кан тамган жер айылым. Суктанып далайлар көзүн артып, кеткендер келишет кайра кайтып. Акында сөз менен жеткире албас ак бейил элиңди, көлүңдү кениңди, бейиштин төрүндө илегиңди. Айылым тулган жерим, эскелин кымыздай жытың сенин. Алыста сагынат ул кыздарың, аманбын сенин менин. Карагайым сууар чагайын, дарабайт кумарым барган сайын. Башталат башаты бул жашоомдун, кимдик кан тамган жер айылым. Рахмат. Деген чыгарма негизи өзүм мен эме жай чыгармаларга башынан бери жакынмын. Анан көрсө жай чыгармалар өтө өрбөгөндүктөн анан тойлорго ырдап калбадым, бирок жашоомдо ушундай лирикмин да кичине. Жанакы Чумаковдун бир жакшы интервьюсунда айткан сөзүн угуп алып аябай мындай впечатление алгам да өзүмөчү. Мен буга жаксын, же могу тойдо мотуп ырдасын, бийлесин деп ырдабайм депчи. Ыр мага жагабы мен ырдайм. Ал калганына жагабы жакпайбы ал өзлөрү тандап алат каалаган ырын. Просто кээ бир ырчылар сегеде бул сөздү колдонсо, балким мага жаккан элге жакпай да калышы мүмкүн. Такыр эле. Ошон үчүн кээде эл менен да кичине мындай жүрөктө турган нерседен чыгат болуш керек да, бир нерсе табылат болуш керек да. Өзүнүн угарманы, анан 160 миллион угарманы бар Россияда, анан Алексей Чумаков айта берет да, анан бизде кайдан? Рынок чоң, анан бизди кичинекей рынокто 6 миллион кыргыз болсо, ошонун 3 миллион ырчы болсак кайдан? Ошон үчүн мен передачам көпкө жетишет.
кызыктуу нерселерди эстей берем да азыр. Эрмек Турбаевдин передачасына азыр тартылабыз дегенде Эрмек сиз жөнүндө эстеп атпайм, тиги мурун эң биринчи чыгармачылыкты баштап атканда ушу телевиденияга барып элдер менен таанышып жаңы биринчи ырлар жазып атканда Эрмек дагы теле алып баруучу болуп калган. Анан ошондо Аламедин 1-де жашап менен ошол азыр унутуп калдым кайсы маршрут 138 болуш керек. 138ге отурганда Эрмек алдына наушникти кийип эле мындай отуруп алчу, анда бири-бирибиз менен тааныш деле эмес болчук. Анан сен да ошол маршрутка отурчуң, анан биргеликте барып ошо КТРден түшүп калчук да, бирок бири-бирибизди таанышчу эмеспиз. Сиз үчүн бирөө карап атканбыз. Маршрутка отуруп алып ошондо ким ойлоптур ушинтип машинада отуруп. Ооба, Кудайдын буйругу. Мен ошо эстеп атам, сени баягы биз Браво деген теле долбоор менен баштаганбыз. Анан сен деме жаңы чыкканда ошол сен айткандай эле сен да арык болчуң, анан чачың арты узун болчу аркандарды ороп. Арканды ороп анда бирде жеке концерт бериппи же эмне болуп чыкты? Жок, эң биринчи дебют болгондо ошентип фотосессия элге көзүнө илиниш үчүн ошол кездеги Тынчтыкбек Кожобеков деген продюсерим байкем ошону ойлоп тапкан да. Анан ошол аркан көбүнө ошол убакта эсине тутулуп калганда эмнеге аркан менен депчи. Эмнеге аркан менен? Ошол убакта бир кино популярдуу болбоду эле, тайский бокс боюнчачы. Он бак дегенчи. Анан ошондо кызыктуураак болсун деп ошондой кылып койгонбуз. Бирок дароо оозго алынгам. 2-3 айдын ичинде Кыргыз жери деген чыгармам популярдуу болуп, ошол сүрөт элге тарап, бетим таанылып көчөдө деп, жылдыз болот деген ушул турбайбы деп калгам да. Сен анан элге таанылыш үчүн көчөдөн да ошол аркан менен жүрдүңбү? Монтип туруппу? Бирок мен эсимде ошол маршруткаданчы мындай ырым радиодон кеткенде уялбай туруп эле ыр кеткенде муну мен ырдап атам деп элге айтканымчы. Себеп дегенде ушунчалык ошол нерсени күткөм ошол убакта. Сүйүнгөнмөн, тегерегим карасам эч ким тааныбайт экен да. Ата энем болсо кичине муну мен ырдап атам, мен чыгармам деп айтат элем да. Анан антип айтканга мүмкүнчүлүк болбой анан элге айткам да. Айтып алгансың. Мен ырдап, сен ырдап атасың бе? Жаңырдап чыкты. Ырчысың десе, ооба мен ырчымын. Или азандашым, буюрса жакында чыгам депчи. Мен түшүнүп атам аны. Мен түшүнүп атам. Ал кезде негедир ошол шоу бизнесте ушинтип күйүп жануу деген аябай болгон да. Азыр эмне андай күйүп жануу көп байкалбай эле да, себеп дегенде азыр социалдык тармактарга деле бир хайп ойлоп таап деле популярдуу болуп кетип атышат. Бирок жылдыз болосуң, бирок кандай мааниде жылдыз да? Эгерде чын эле талантың менен хайп болсоң, анда сөз жок. Кээ бирлер болсо үй жаныбарын көтөрүп чабып, анан дагы бирдеме болуп жылдыз болот ба? Балким бунун багыты туура деп айта албайм да иши. Эми курал көздү багып аткан чыгарма сиздер үчүн. Багып аткан, чынында эле да. Калп эмес. Калп айткандым. Кеттик анда. Абдерадыр толордон айгыр минип түшөбүз. Ат дүйнөдө не кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз. Агайын ачуу айран ичебиз, ачуу кефир ичебиз. Деп Бруно Марс турап болгондуктан Бруно Марс следи тураган турган. Буханагай турган. Ар тарапты аралап кең жайлоого барабыз. Кымыздарына яшса чийки судан ичебиз, арыктан су ичебиз. Агайын арыктан су ичебиз, чийки судан ичебиз. Бул жерден буттар менен бийлеш керек болчу да. Анан эми колдор менен бийлеп койсок болот да.
курал окуңор дедиңер, негизи ушул Комедиясы. той кыдырган ырчылардан азыр саналуу гана ошол тойлордон сөзсүз түрдө ушу Куралбек Чукоев менен жолугуп кала берчик. Анан орун талашып элечи, азыр мен ырдайм, сен ырдайм депчи, анан экөөбүз ыр жазып койсок болчу да экен деген сөз болгон. Кимден болгонун азыр жакшы эстей албай атам. Ушуну мен айтсам керек да. Жазып койсок болот. Ошону тагыраак айтып, және сенден кийин курал келет. Мен айткам да. Мен айткан болушум керек, анан бир күн эле үйдө отуруп, ошо жай мезгили болчу, анан курал чалып калды. Доске, могу Ак кеме деген кино тасман сайттыр момчанчы минутасына койсоң деп анан YouTube'дан койсом анан ушул адыр тоолордон деп Мукан агай киного тартылыптыр. Эки эле сабырдап коюптур да, эки эле сабыр менен эле бүтүп калыптыр. Ушуну ырдабайлы анан тапчы ким депчи, анан Мукан агайдын кыздары ошо Караколдо да турушат да. Анан ошо эжекелерге чалдым, каныке эжеге чалып, эже могу ырдын тексти нотасы менен толук барбы десем, ооба бар деп туруп анан дароо эле WhatsApp'тан жөнөтүүдү. Текст баардыгы менен чыкты, анан сөзүн өзгөртөлү деп уруксат алдык кызынан. Ошонан бизге талапка жооп берүүчүдөй, тилеге чыгарчудай текст жазып туруп анан ошо ачуу айранды өзүбүз жасап алабыз. Жакшы болгон аябай. Силерде ушундай бир жакшы ырлар жаратсаңар. 50 жылдан кийин Курал менен Ильяс деген бала жаңы чыгып, Ильяс деген бала чынжыр байлап жүрөчү. Ырдаптыр да. Курал деген андан да чоң шляпа кийипчи. 7 киши астына турса жамгыр тийбейт. Эмне эле мага жаан күнү Курал экөөбүз дуэт ырдап калганда тийбейт десең, ошо шляпадан тийбейт да. Эми билбедим да. Тилекке каршы минус жок экен, анан бирок ошол кезде өзүмдүн калемиме таандык бир чыгармам бар. Ошол кезде 2008-2009 жылдары популярдуу болгон ошо Кимди сүйөсүң деген чыгарма. Достор, биздин студенттер, мурунку студенттер да. Seni izleyin ar gün sayın Tapay kelim canımdan Yolun tapay mahabbatın tanında Kömülüm kıyma Ушунчалык биз кирдаптыр мына. Жүрөгüm сыздан Кусалык жаным Мени кыйнай эргиткен Ал сезимлерим кайда Сүйөм деп айтчуң мейлиң кайра Көңүлүм кыйбан Жүрөгүм сыздай Кусалык жаным мени кыйнай Кимди сүйөсүң сен айтчы Жүрөгүмдү кыйнабай Ким деп жүрсөң мага кайчы Ал сүйүүгө алданбай Кимди сүйөсүң сен айтчы Жүрөгүмдү кыйнабай Ким деп жүрсөң мага кайчы Ал сүйүүгө алданбай Буякта бек вокалда Мирбек Атабеков. Студияда чогулуп калганбыз ошол күнү. Ал сени сүйөм деген чыгармасын жазган, анан мен ушун жазгамдан анан бирибизге бек алышып койгонбуз. Kimdi suyuyorsun Bir tane bir kırtırım. Красавица и чудовище бүткүл оконцовкада. Негизи өзүмдүн калемиме таандык 16 жашымда, 15 жашымда бир өзүмдөн улуураак кызга ашык болуп. Ал кыз Караколдо кызбы? Караколдо кыз болчу. Ал билдиби анан? Жок. Кайда? Мен андай нерселерди
маякта сактап коем. Сен автокараокенин өзгөчөлүгү ошондой нерселерди айта берсе болот. Жо. Анан билип алса, Ильяс мага чыгарып турду. Азыр баланы отурса анан 86-жыл. 86-жыл. 4 баласы менен келип алган сага да. Көчүп келип алган. Ыр чыгарбадым беле, сүйөт эмес белең да. Ар бир ырымдын тарыхын айтып бере берейинби ушунто, эмне болмок эле, жакшы да. Кызыктуу Эрлан, Ильяс. Эрлан Андашев менен болгон эфир эме болгон да, необычный болгон да. Жакшы, Ильяс, үй бүлөң жөнүндө айтып берчи. Келинчегим чүйдөн болот, чүйдүн күйөө баласы болуп калам мен. Атегин? Сүйүү. Атынан мен деле башында ишенбей таң калгам. Любовь. У нас любовь, морковь. Сүйүү мен сени сүйөмбү? Сүйүү мен сени сүйөм деп айтса болот. Ошо келинчегим азыр медицина кызматкери болуп окуган, бүтүргөн, бирок тилекке каршы азыр андай кесип менен иштебейт. Азыр эми иште, үйдө отурбай иште деп кичине кыздарга тиешелүү кирпич чаптанмай, бет боемой дегендерге окутуп койгон бир жерге иштегенге. Кирпич ташымайды болуп кетти. Кыздар ойлошду. Мен аялым кирпич ташый албайт го деп шаардык кызда. Эң алгачкы чыгармам Ильяс Андашев болуп баштаганда. Кечикпе деп. Фамилияң ким, Ильяс? Андашев Ильяс Кылычбекович. Андаш деп кыскартып коебуз. Псевдоним. Классташтар кыскартып койгонмун. Андаш деп. Кеттик. Эгер аранжировкаларды көрүңүзбү? Жамалың көзгө тартылар, Плюстун үстүнөн ырдайт. жалдап күйүп шамшырап, элесиң нурдай жаркырап, эң сөндү сага артырап. Кечикпе, жаным кечикпе, сырымды катып кечикпе. Сөзүндө элдеттим. Кечикпе, жаным кечикпе, сүйүү жогот тез эле. Күлкүңдү күмүш булактай, тартуулап койчу суранбай, жарыктан жарык элеси, алыстан жанган чырактай. Кечикпе, жаным кечикпе, сырымды катып бекитпе. Кечикпе, жаным кечикпе, сүйүү жогот тез эле. Деген чыгарма. Ой, болгон кудуретибиз жеткен аракетибиз ушул Эмне болуп жаралды бул чыгарма? Негизи балдардын кыздарды күтүп подъездин алдында студент кезде тура берчү элек го. Ошондон чыгып калган кечикпе деп. Калай ушул. Жалакы эме аранжировкага каршы Мирлан Абдраевдин ыры. Ошондон баштап өткөн ошондо. Бир кызыбыз бар, кичинекей. Элина деген кызым бар. Канчада? 4кө чыкты. Январь айында ушул 4кө чыкты. Кудайга шүгүр, жашоом жакшы, келинчегим жакшы. Мен негизи мурун эле айтчымын, чыгармачылыкка жакын тиешелүү бирөөнү албайм депчи. Себеп дегенде чыгармачылыкта мен жалгыз жетишем. Ошондуктан келинчегимди башка сферадан издегем. Мен келинчегим слуху да жок, үнү да жок. Анча-мынча ыртым деген нерселерди түшүнбөйт. Сферасы башка да, бирок ырларды угуп тыңдайт. Бирок менин күйөрманым эмес. Көбүнчө Мирбек Атабековдун ырларын угуп коет да. Негизи азыр Мирбек Атабековдуку эле болуш керек. Угармандар Нурлан Насипбековдуку эле да. Эме кылып койдук, реклама кылып койдук, Мирбек Атабеков менен Нурлан Насипти бизге 100дөн единица. Алымбек Коробаев деген агайыбыз бар болчу. Тилекке каршы жакында эле көзү өтүп кетти. Мен музыкалык училищеде окуп жатканда агай болчу. Бизге
ошол агайыбыздын Ак Чардак деген сонун чыгармасы бар. Ошол чыгарманы сиздерге аткарып берейин. Мага ушул ырдын аранжировкасы чыгат. Мирлан Абдраев, сага рахмат. Дагы реклама болуп кетип, сенден 100 сом. Мирлан Абдраев мага бир аранжировка кылып берем деген. Жасабай жүрөбү, дагы уктап атабы. Жүрөсүң, Мика. Hey! Я, Мика. Чалпай. Таң алдында таттым махаббат, гүл толкуну улам караттап, дал ошондо күлөп канаттың, кийгениңдү аппак халатың. Ойкута кайкыйт, ойкута кайкыйт, ойкута кайкыйт Ак Чардак. Дал ошондо күлөп канаттың, кийгениңдү аппак халатың. Ойкута кайкыйт, ойкута кайкыйт, ойкута кайкыйт Ак Чардак. Көл түбүнөн көлгө күн чыгат, келбечүдө кайра жайсызат, бирок менин махаббатым айланчыкта бартаганлар. Көрүнө да калса, көрүнө да калса, көрүнө да калса Ак Чардак. Бирок менин махаббатым айланчыкта бартаганлар. Көрүнө да калса, көрүнө да калса, көрүнө да калса Ак Чардак. Ушулар жазылганда Мирлан Абдраев досум. Бул деген медсестраларга жазылган ыртыбай дейт. Эмнеге десем, кийген өңдү аппак халатын деп ырдап атпайсыңдар. Ак Чардак деп ырдап атпайм, Ак Чардактан каралган деген комедия болгон да. Ар жагы унутпайлы ак халат менен ырдап турган. Мика. Мика. Качак чамасы. Арасынан таппайм өзүмдү, уnuttуңбу айткан сөзүмдү. Кайдасыңга сүйгөн, кайдасыңга сүйгөн, кайдасың сүйгөн Ак Чардак деген чыгарма. Батаңызды беріңіз, біз аттаналы. Жол узак. Менің көлігімде минип кет. Баткам, жорго дайын болду. Каяка? Үйгө. Алайга. Короче, бизде Алия деген сода марка. Бул сон жана макарондор да. Мен өзү негизи Үйдө как раз продукты түгөнөт. как раз ошо сенин продуктларың түгөнөт деген угуптур чыгарып алдым эфирге. Ошон негизинде тура алып жатсаң, продукт түгөнгөндө той жокто, не сезондо чыгып турбу? Продукт түгөнгөндө чалып. Продукты кале иштеп турасыз. Бир проект болсо чыгып турат. Алия сода маркасы. Эң мыкты макарондор биздин кыргыздын эмеси, Кыргыздан чыккан, Кыргызстанда чыккан, өндүрүлгөн. Сол макарон. Камыр куруп же, гүлчтай куруп же, кабасаң аягың жокто рошке куруп же. Бүт эмелер бар. Анан Жорго деген таксиден аэропортко учуп калсаң, Ох, машинаңды барып таштабай, стоянкага жөнүлө. Киналбай акысыз жол жүрүү. Жорго таксиден сага чын жүрөктөн. Анан Арно деген биздин долбоорубуз бар, жылдыздар. Ал жакта мен да бармын, Ооба, сен да барсың. Бул сага Бек Исраилов сени акысыз куттуктайт бир жолу. Бесплатно. Все, анда жигиттер силерден куттуктоо күтөм. Менин WhatsApp'ым силерде бар. Нормально куттуктап жибересиңер. Жиберлер. Так, анда эмел ал, Айгүлүм дедиңби? Ооба. Бул ырды негизи Арсен ырдап баштаган, Арсен ырдабай эле койчу, мен ырдайынчы деп сурана алгам. Арсенге рахмат. Арсен, рахмат сага. Түшүнүү менен кабыл алганыңа. Көп жашарсың. О адамдар силеркейсип таланды, көрдүңөрбү алда
sardı Almazarda cadat benim aygülüm Tübölükö cumgan kara gözlerin aygülüm Tübölükö cumgan kara gözlerin Mezgil degen zımirağan maşına Balgar barak kızlarına şaşırlar Amen bolso gitaramdı munkantı Olturamın sügönümdün canına Hay gülüm Olturamın sügönümdün canına Ласия деген скрипачкабыз. Havadandaş nege mıyınca karaysın Men bu jaka kelgenim yok kızdan da Dal özündöy sügönüm var hay gülüm Bir ok jatat kara жерdi kucakta hay gülüm Bir ok jatat kara жерdi kucakta Bir ok jatat kara жерdi Сиздер эмнеге фонограмма арбалат деп ойлобоңуздар, урматтуу достор, эски чыгарылган ырлар ошол кезде ноутбук, хард дисктер жок болгондуктан сакталбай калыптыр, ошон үчүн фонограмма ырдабга аргасыз болуп атабыз. Фонограмма дегенде Под плюс деген да? Ооба, туура түшүнүү менен. Ооба, туура түшүнүп. Ильяс азыр оозун абабы ачып койгон жок. Ильяс үстүнөн ырды го. Атат. Мурунку Ильяска караганда жакшыраак ырды да. Ооба. Кичине болсо дагы мындай 10 жылдык стажы бар. Ооба, ошол кездеги колуна аркан байланган Ильяс сен таарынба. Онтурган Ильяс. Бул тип.